жана талпынышкыры жаңырды. Эң бир чечүүчү бетте топ жоготуу Дастан Маратов Эсенгелдиевке пас жана Асылбек алгачкы Турчабул Достук командасынан 2-1 жана булнусунда дагы азыр Ишембиев Нурбек уулу жарылган топ жана Маниев кандай гана мүмкүнчүлүк айтпадым беле жаңы өткөн жок. Топта биринчи Канатбековго пас, Азат Канатбеков дарбазама. Жан Колозов жана Канатбеков диагоналдык пас жана дарбазачыдан кандай реакция. Исмаилов кайрадан Фархат Алымкулов кубаттуу соккусу бар экенин билебиз жана Дүйшүналиев команданы сактады. Нурбек уулуна пас өттү жана Саматтан сокку кошумча бош калган дарбаза жана гол. Асылбек Эсенгелдиев эсеп сандарын ачты. 2 мүнөт 55 секундда убакыт бар. Комбинация мыкты болду чындыгында. Азат Канатбековдун сокку узатпай туруп пасы чыгаргандагысы жана жыйынтыгында эң бир керектүү голду киргизип алды. Эми Достук командасында азыр жана муну менен беттеш соңуна келип жетти дагы. Азыр Ак Суу командасы жеңишке жетип отурат жана бул жыйынтык менен Ак Суу командасы биздин Шора лиганын финалдык баскычынын чемпиондору. Бул команданы куттуктап кетели. Ал эми Достук командасы таттыктуу беттешти тартуулады дагы 7 упай менен калды. Жыйынтыгында 3-чү орунга жазылат. Ал эми 2-чи орунда Бакай фонд командасы 12 упай менен. Мына ушундай азыркы беттештен соң жеңүүчүлөрдү жана байге ээлерин сыйлоо аземи жүрөт. Ошондой эле мыкты оюнчулар